Өткөндө генеральный прокурорго кайрылгам. Генеральный прокурор суур жөнүндө кайрылсам моментальный реакция кылып, эртеси экологический прокурор чалып, биз экологиялык прокурорго заявление жазып, министерство экологияда чоң жыйын өттү да, жерде ветеринарный службалар болду, замминистр болду, охотоведтер болду, экологтор болду. И проекточумный станциянын службанын балдары кишилери болду да. Анан алардын общий отчетун окусам, оперативность жок да, проекточумный станциянын. И баягы менин кухням дегенде чакан отряд үстүнө килейген Кыргызстан, тем более 3-4 ачагы бар чоң мамлекетке баягы менин кухням бардай, менин кухням дегенде мындай кенен жеткиликтүү иш алып барбай атыптыр да. Наоборот, ошолордун штатын көбөйтүп алып барган ордуна баягы узкий круг менен иштеп атышыптыр, бирок жеткиликтүү эмес да. Анан мен түшүндүм да, кому война, кому мать родная дегендейчи. Ал ошол жерден сынга алып, алардын сүйлөп иш алып барганына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстан жаратылышы Министерство экология аябай охотниктерге муктаж экенин түшүндүм да. Анан ошол жерден прокурор болуп, экологик прокурор болуп аябай талкуу жаратып, анан суур жөнүндө көйгөйлөрдү чече турган болдук да. Ошондо мен биринчи жолу генеральный прокурор кайрылганда экология прокурор мага чалып алып, экөө сүйлөшкөн, четинен баштайлы депчи. Суур жөнүндө көйгөй чечтик буюрса, суурду кандай иш алып барышты, кантип выход кылышты, кантип Кыргызстандын даже экологиялык эпизодиялык иштер менен алып барыш боюнча биринчи суур боюнча болду. Анан экинчи эми мен Токой жөнүндө иш алып барайын деп атам да. Мына Токой, бул Токойду мен силерге түшүндүрүп коеюн. Бул мына Сосновый усач. Бул Токойдун Сосновый усач Небатото. 1 жылда ушундай болду да. Сосновый усач Небатотого айланды. Мен айтып атканым, мен 2-3 жыл калды деп айтып атканымдын себеби мындай да, мен муну түшүндүрүш керек да. Элге, өкмөткө түшүндүрүш керек да. Бул сасна, Токмокто Кегетиде сасна 400 гектар да. Анан жакын арада сасналар кыйылса, оорулар жайылбай жок болсо, анан Тянь-Шанский элге башка Токойго өтүп кетеби деп коркуп атам да. Сосновый усач. Түшүндүңөрбү? Биз эмнени упускать эттик? Биз эң важный моменттерди упускать эттик да. Муну деген кадыр премьер-министр көрүш керек да. Премьер-министр көрүш керек, өкмөттөгүлөр көрүш керек, ак үйдөгүлөр көрүш керек, кураторлор көрүш керек жаратылыш боюнчачы. Мен силерге баарыңарга айтам да. Токой чарбага дайыма адис эместерди алып келип атырып, аягына чыктыңар. А жерде черный сосновый усач каптап атса, Нематото каптат, ичин баары 1 жылда чирип кетип атат да. А могу жерде моуларды көргүлө. Булардын баарын непарнишил капрет жеди да. Высокий степень заражения болду. Эми уккула. Эми бул өкмөт уккула, өкмөт жогорку кеңеш уккула. Сасна бүткөндөн кийин черный бронзовый усач миллион болуп кетти да. Миллион үстү учуп туруп, Тянь-Шанский эл Кыргызстан Токойдун баарын жейт. Жеп бүтүп баратат, Нематото салат. Нематото болгондо 1 жылда өлөт. 1 жылда өлөт мына. Осас. Мына моолар былтыр жок болуп сарыларчы. 1 жылда сапсары болуп өлөт. Бул эмне деген сөз? Бул деген жана сосуд каналдардын баарын жабат. Анан кийин бак муун өлөт. И ошол эле моментте арчалардагы сосуддары грибок менен жабылып атат да. Өкмөт ук, жогорку кеңеш ук, экологический прокурор. Эми экологический прокурорго арыз жаздым. Эми экологический прокурор, защита леса, Токой чарба экологтор, эксперттер жалпы чогулуп келип,
мониторинг кылыш керек да. Мен мындан 3-4 жыл мурун бир Рысбек деген байке экөөбүз кайрылып айттык эле ошо Россиядан эксперттер алып келип тамырынан бери касып бир генеральный мониторинг кылып бир сонун экспертиза кылып кандай иштешти айталы деп аябай суранып келем, бирок колдоо тапкан жок. Быйыл бирок чодой ошо орустар менен бир сыйра текшерели деп атат да. Мисалы карагайды тамырын казып, составын казып, кандай болду, эмне болду, бүт анализдеп, эмне бактерия, эмне грибок, ошол жана корневой губкага аныктаганга жардам берет да. Бирок орустардын түшүнүгү башкача. Биз токойду болушунча сактап калганга аракет кылсак, алардыкы баягы тайгада, алардыкы башкача да. Мисалы ачак деген бир ортодо тетиги ачак болду, мисалы. Тети ачак да. Ачак болсо алар мо токойдун баарын тегерегин кыят да, алардын түшүнүгү ошондой да. Биз болсо мисалы мен деле биздин токойду Норвегия сыяктуу, Швейцария сыяктуу бир да бакты кыйбаганга аракет кылабыз. Бирок ал Европа өлкөлөрү ушуну угуп алса, лыжа экологдор, лыжа патриоттор, ал өлкөлөр Европа, Норвегия мисалы бак кыйбайт, Шотландия, Швейцария бак кыйбайт. Алар таможня иштейт. Бизге окшоп Турциядан көрүнгөн жерден көчөт алып келе бербейт. Ар бир көчөттөрдү өздөрү тышательный текшерип, анан кийин өздөрү иштейт да. Чочун нерсени кийирбейт. Бизге биздин жайыл дасторкон болуп текшерилбей кирип отуруп, жуктан эле 20дай устатыш бар. Шаарда каражыгаштарды самаркандский, городской устатыш жеп атат. Жакында каражыгаштын мары жок болот. Сосновый устатыш жеп атат. Андан тышкары грибок толтура, бактерия толтура, аны кантип кыйбайсың? Антропогенный фактор деп коет. Адам баардык орун жайылтып койгон, анан кыйбай, лыжа экологдук менен кыйбай отуруп ушу күндү көрдүк. Ошон үчүн мындан кийин кайсы бир лыжа эколог, лыжа патриот болсо ошону соттош керек. Анткени ушу токойду 70 жыл иштеген, өзүнчө иштеп чыккан советский методиканы талкылашты да. Булар мындай Европага барып келет, Швецияга барып келет да, ошо депутаттар барып келип эле бирдемени айтып беришет да. Депутаттар, өзгөчө Дайыр Орунбеков текеге 300 000 штраф салдырам деп, журналисттер, жанакы Камал Соронкулов, ушулар 100 метр эмеге жаратылышка жолобогулошу, 100 метр. Камал Соронкулов 6 айдан алып келди жанакы бугулардычы. Мен Казакстандан алып келсе болот эле. Ошо бугуларда оор алып келди. Алардын көбөйүп эметип кетишине да мүмкүнчүлүк эмес. Казакстан өзүбүздүн бугуларды алып келсе болот эле да. Булар баягы месторождениялер, баягы элди жакшы көрүнүш үчүн баягы ушундай бир экологияга жардам берип атабыз деген методдор да. Андай эмес. Экинчи Камал Соронкулов, экинчи Зайырбек Кубанычбеков, МПО, БАРС, защита спасения бар. 100 метр жолобогула. Итак эле Минприроданы келесі кылып коюп турсаңар, башын айлантып. Минприрода өзү эмне кыларын билбей калыптыр. Буту колу байланып, өздөрүнө көптөн бери аларда жумушчу орундар, залетный кишилер келип политикадан. Өзү эмне закон чыгарып атканын билбей, жарышып закон жазып отуруп, өздөрү тоорго түшүп калыптыр да. Мына эмне болду? Бүгүн эң көп эколог көп, эң көп экологический милиция бар, мамлекеттен колдоо бар. Эмне болдуңар? Жаныбардын баарын эпизодго кыздырдыңар. Кекилигиңден баштап эчки текең, суур баары, токойдун баарын талкаладыңар. Эми токтогула. Урматтуу өкмөт башчы, сиз чоң жыйналыш кылыңыз. Көңүл буруңуз. Кыргызстан токойуна миллиард сом бөлүшүңөр керек. Итек эле той ашка кетирип атат. Миллиард сомун көп болсо, миллион сом болот экен да. Ошону областтарга бөлүп, мамлекетти биринчи оорусун тазалайлы, генеральный уборка кылалы, анан адистерди алып келели. Ушу мен экологический прокурор, мен сизге кайрылып атам. Генеральный прокурор өзүңүз көзөмөлгө алыңыз. Бүгүн токой жөнүндө мен туура түшүндүрүп бердим. Бүт токой оорулуу. Каражыгач, Сосна, Лиственница,
Çetin büt olup kaldı. Bu уже Kırak природа dep koydu. Na krай isteyim de. Na берегу men bayağı çokuda turam da уже точка возврата жетtik. Эми экинчи бул токойду бүткөндөн кийин үчүнчүгө өтөбүз. Бул эми аюу анан кийин камандар жөнүндө да. Ошо боюнча аны кайра мин природа кылып кайра чечебиз да. Анан кийин токойго эликтер кирбей калды. Флюсүндөр көбөйүп кетти. Илбирс менен топозчу малчылардын ортосунда конфликт болуп атат. Каман менен дыйкандардын ортосунда конфликт болуп атат. Ошонун баарын регулировка кылбасак, жакшы менен бүтпөйт. Азыр токой жөнүндө мен айттым. Токой жөнүндө жакшы эске түйүп алгыла. Токойду кантип сактап калыш керек, кантип иш алып барыш керек да. Мен ишенем, генеральный прокурордун көзүнүн önүндө болот деп.